Assalamu alaikum урматтуу Эреже Плюс программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Араван районуна келдик. Араван районунда абдан чакыруулар көп болгон. Ошондуктан биз Араван районундабыз. Азыр барыбыз биргеликте көрөлү. Араван районунун айдоочулары канчалык деңгээлде жол эрежесин билишет. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай жакшыбы? Денсаулык жакшыбы? Келиңиз саба, сиздин документтериңиз текшеренгенче мен жол белгилерин сурап турайм, макулбу ага? Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Айдоочулук боюнча аз эле. Аз элеби? Канча? Аз дегенде канча? Мындан сурайынчы аба сизден. Оңойрактар да. Сиз билген знактардан. Биз эски союздун знактарын көрсөттүм. Союздун знактарыбы? Мынакей союздун знактары. Каякта калды? Союздун знактары жок болуп кеткен окшойт. Аз жок болуп кетти союздун знактары. Мынакей. Мынадан баштап. Бул азыр о немеде күрүккө коюлган. Неден коюлган? Кандай максатта коюлган дейсиз? Кандай максатта коюлган? Солдогун коюп да, мындан кийин өтөсүн деген. Ошондо негизи бул знактын аты эмне? Аты биз окуган малда жок эле да бул. Сиз окуган малда эмне деп аталат эле ушул жол белги? Аракет. Сиз кайсы жылы окугансыз? 74-жыл окугам. 74-жылы. Ошондо эмне деп аталат ага? Орусча билем деп эле. Орусча главный уличный дорога. Главный дорога дейт, э? Кыргызчасы негизги жол, э? Эгерде ушул жол белги турган болсо эмне болот экен ага? Неме боласың? Бул турган болсо, сол жактан келип машинаны коюп берип тур, аны өтөсүң. Сол жактан эмес, негизи бул главный жол дейт, э? Эгерде сизде маңдайыңызда ушундай болгон болсо, сиз бошотпойсуң, туура кете бересиң, э? Главный дороганы билдирет. Булчу? Я бундай знактар жок эле. Кайсы знактар бар? Бизге мыналар бар эле, мына. Эмне бул? Круговой. Булчу? Уступить дорогу бар эле. Бул эле мындай оппа жол. Оппа жол. Ближайший, э? Жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 20 жылдан. 20 жылдан. Келиң саба. Мына кандай жол белгиси? Самолет, аэропорт бар жай. Самолет. Эмне деп атат бул? Кандай белги? Самолет, знак, самолет. Эскертүүчү белги, самолет жерге жакын учат деген белги, азамат. Булчу? 10-15-дан ашык жүрмөслүк. 15 деген жок да бизде. Турат-ку. Жо, негизи 15те жүр деген знак жок да. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 20 жыл. 20 жыл дедиңиз, а? Кайсы жерде окугансыз? Мо СПТУда. Училищеде Араванда. Мына кандай дедиңиз аба? Тезликлер немеси да? Жок. Платный стоянка деген уккансызбы? Бул. Мына, знак башкача болуп турат, кара менен белгиленип турат. Булчу? Шамал бар жа, ветер. Капталда сапка шамал дейт, азамат. Бул? Дарахлар кулашып. Жок, жакшылап байкаңыз. Бул отургуч. Бул арча. Айтып койдум, бул көк менен белгиленип турат, бул кошумча маалымат бере турган белгилер, э? Айтыңыз, мен жардам берем, баштай бериң. Кызалачы. Эс алуучу жай. Эмне экен? Эс алуучу жай. Бул ошондо кандай жол белги негизинен? Үч бурчтук эскертүүчү белги. Эскертип атат, эмнени эскертип атат? Самолет, аэропорт. Самолет жерге жакын учат деп эскертип атат, да? Жери жапыз учат деп, э? Бул 15-20 юрдук yani. 15те жүр деген жок да бизде. Знак жок да. 15 15-20. Мына белгиге да жакшы маани берсеңиз болот. Эстедиңизби муну? Тупом эсимде. Платная стоянка деген уктуңузбу беле? Акча алуучу парковкалар, э? Парковка. Булчу? Айтыңыз, мен жардам берем сизге. Болгону башталышын баштап айтсаңыз, мондай белги десеңиз, туура болсо туура дейм, туура эмес болсо мен сизге айтам. Негизи кандай белги бул? Үч бурчтук кандай белгиле? Эскертүүчү белги. Эмнени эскертип атат экен бул?
Bu var. Şamal. Шамал да ескертип атат да. Капталдан соккон шамал деп атат. Булчу? Meskos. Arçalar. Арча бул отургуч. Ошондо эмнени эскертип атат? Бул жерде эс алуучу жай бар дейт. Namoşça. Азыр мен айтып атам, кийинкисинде сиз айтасыз азыр. Булчу? Bu açki. Көз айнек, ha? Бул жакка өтүң, аба. Bu Эмнени түшүндүрөт бул ачка? Эгерде ушундай белгини көргөн болсоңуз, эмне кылыш керек биз ал жактан? açık takı boş gerek. Nima bo'lish kerak? Ачыктап алып барыш керекпи? Жок. Бул деген көзү азиз инсандар бар деген белги экен. Эгерде ушундай жол белгини көрсөңүз, сиз ал жерден акырын айдашыңыз керек болот. Hazır. Bulç. 5 avrat. Эмне кылабыз? Yine bu mektepte aldılarga koyulat, mektep Жол parçalarga. жүргүнчүлөрдү кое бериш керек. Мо не дорога. Производственный запрещен. Остановка запрещен. О, мына билет экенсиз го. Bu haligi tomoqsana turgan yer. Столовый, Bulç. Bu запрещен. Эмне запрещен? To'xtash mumkin emas da. Неге? To'xtash mumkin emas bu yerda. Buni turgan. Hozir bundan da yo'q bo'ladi. Biz o'qiymiz. Muratchi. Bu ikkita bo'lib qolibdi. Yo'q bo'ladi bizda. Экте болуп калыптыр дең. Ооба, бул айдын так күндөрүндө коюла турган жол белги экен. Hozir yangi chiqqan. Жок, мурдатан эле бар, китепте бар бул. Бул дагы айдын жүк күндөрүндө коюла турган жол белгиси экен. Булчу? Bunu ko'rgan emasman men. Эч жерден көргөн эмес. O'qib ko'rgan emasman. Окуатта көргөн эмес. Кайсы жерде окугансыз? Араванда автошколада. Автошкола, Досавтабы же автошкола? Досавта. Досавта окусаңыз анда болсо керек, билет болушуңуз керек. Ko'rgan emas. Biz 30 bitta, 33 ta bilan boradi. Остановка запрещен. Bu dağın hareket запрещен belgilerini bildirdik bunu. Көргөзүп эле турат, көрүнүп эле турат. Эмне экен ошондо? Запрещен. Запрещен. Эмнеге запрещен? Эмне дейт? Аралыкты? Aralıkta 70 mumda bu yol koştuğum. Аралык сакташ керек, э? Aralıkta gerek. Bu yer запрещен. О, Скользкая дорога. о. Ola же движение var, ehtiyat bol. Ага. Эмне кылыш керек экен ошондо? Жүрүш керекпи, жүрбөш керекпи? Yok, yürüyüş gerek. Yürüyüş gerek, запрещен. Yürüyüş gerek. Бул? Köz acizlar var joy. Нос. Айтырым сага 100 бурчтук эмне бул? Кандай белги? Уступит дорога. Я. Эскертүүчү белги. Эмнени эскертип атат? Алдыда башка коркунучтар бар дейт, э? Эстедиңизби? Же окубадыңыз беле мындайды? Yok okuyan. Окугансызбы? Булчу бар. Pırsepli maşinalar yürüyüş. Pırsepli yürüyüş. Ага. Ошондо эмне экен бул? Прицеп менен жүргөнгө эмне экен? Mümkün mü? Мүмкүн, э? Мүмкүн эмес экен, э? Кызыл менен белгиленип турат. Oldu. Запрещен деп турат, э? Азамат. Булчу? 8 tonnalı moslar 8 tonnalıdan aşağı mümkün mü? 8 tonnadan aşıkka мүмкүн эмес деген, э? Мон билесизби ооба? Главный дорога. Ооба, билет экенсиз. Булчу? Главный tügegeni. Бүттү деген, э? Бул? Мына жерде дагы турат, ананда турат, э? Toxtaga mümkün mü? Токтоп турганга мүмкүн эмес деген. Эмне дейт бул белги? Bundan eslet. 3 бурчтук белгилер эмнени түшүндүрөт негизи? Аниси. Eslet kısmı. Эскертүүчү белги, э? Эскертет, э? Эскертет. Алдыда башка коркунучтар бар деген белгини түшүндүрөт экен. Түшүндүңүзбү? Мына беремчи. Okuyacağım zeyle bul. Sıraya yoktan kotarılıp. Мына кандай белги?
Bu yol yok belgisi. Жол жоқ белги. Мындан артык эч кандай жол жок деген, а? 2003-төн бери окуганда канча жыл болуп кетет ошондо? 2003 emas 90-yıl okudu. 90-жылы окуган болсоңуз анда Anca oldu buradan. ошондон бери 90-жылдан бери эле автоунаа айдайсызбы, машина Yok айдайсызбы? yok yok. Качандан баштап айдап баштадыңыз? 5-6 yıl oldu maşallah. Сиз мына Араван районунан сырткарда башка жактарга барасызбы? Yok yok. Араван районунан эч жакка чыккан эмессизби? Бул деген ага, главный дорога деген экен. Негизги жол деген. Жол жок деген белги эмес экен. Негизги жол деген экен. Эгерде сизде ушундай жол белги турган болсо, Главный дорога. сиз негизги жолдо бараткан болот экенсиз. Булчу? Keçesi. Негизги жолдун эмнеси бул? Tügaşı bu. Бүтүшү, азамат. Бул Krugovой. круговой Обгон запрещен. азамат. Öyle bu öyle kövrağında bunday zonanın belirli koyulur. Bab dep signal basma degen. Баап деп, а? Ha. Болду. Bu двусторонний. Буга караганда мунун артыкчылыгы бар деген, а? Var degen. Болду, аба. Эсиңизден чыгарып кетипсиз, бирок ар дайым эске салып алыңыз, кайра баштан мүмкүнчүлүк болсо. Анан мен сизге эсиңизге салып айта кетейин, муну оң капталдан келгенде сол капталды кой бересиң деген эмес. Бул негизги главный дорога деген белги, ошону эстеп калыңыз. Макулбу? Декен аба. Kurukka gılandırıga kurukka koyup koyuptur. Круговойго чейинде эле бар бул, ошону эстеп калыңыз, макулбу? Makul. Ак жол. Bak. Шаарыбызда дагы бир көргөйлүү маселелердин бири бул албетте жөө жүргүнчүлөрдүн жолуна тротуарга автоунааларды коюп салган көпчүлүк жерде. Биз болсо мына ушул тротуарга коюлган автоунаалар боюнча дагы тартканбыз, көрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Проспект Масалиевадагы мындай тротуарга коюлган автоунааларга келдик. Бул боюнча бардык жактан кеткен эскертүүлөр берилген десек да болот. Азыр эми ээлерин тапканга аракет жасайбыз, анан мыйзам чегинде чара колдонулат. Кетти, кетти. О, ал жактан чыгыштыбы? Ошол жактан чыгышты окшойт. Демек, бул жакта турган автоунаалардын бардыгы бул жакта чакан базарчык бар, ошол базарчыкка тийиштүү машиналар окшойт. Азыр барып көрөлү ошол жака. Кетти автоунаасы бул жака кетти азыр. Ооба, бияка өтүп кетти. Жолдун боюнда турган машиналар сиздердики эмеспи аке? Салам алейкум. Кандайсыз? Шаардык айдайсыз. Документтериңизди такпы? Бериңиз. Тротуарга токтотуп коюптурсузбу? Ошол боюнча рейд жүрүп атты азыр. А бул машина кимдикинде биз ария пока келип текшерип чыктык эле. Азыр токтотпой эле коюп келебиз. Мен азыр бияка токтотуп кайра кетем да. Жанагы тротуарга коюп коюпсузбу, туура? Ошол боюнча качандан бери эскертүү. Кайра койсок машина көп да. Бул жакта жүз коюп келебиз. Сразу кетем да азыр. Машинаны четире коюп турмун эми. Уже кетип атат элем да. Тилекке каршы сиздин автоунааңыз биз келген учурда тротуарда туруп калды. Кудай сактасын. Баарыбызга жүрөгүбүзгө иман берсин. Салам алейкум. Шаардык айда турабыз турмаз. Чебелдик автоунаадан чыгып аласызбы? Машина сизге тиешелүүбү? Документтериңиз сакчы? Документтериңизди алсаңыз, билесиз эмне себептен келгениңизди? Тротуарга токтотуп коюңуз автоунааны. Тротуарга? Тротуарга Билайындасында. Ал жерден алып замечаниеси кайтып келүүгө дагы жол коюп атасыз. Бул жерден дагы пешоход жүрөт да, туура? Мына жерге келген өзүңүз билесиз. Ошол документтериңизди алсаңыз. Бул боюнча күнүгө телегенден айтып атат, деп атат, тротуарга токтотпогула деп. Ага карап алсаң токтоп атасыз. Ошо машина бар ал, э? Ошо машина чыгып кетти, уже кетип калды. Жетишпей калдык ал машинага. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз келдик, бүт баары тротуардан автоунаасын алып баштады.
Бирок мен ушул жалпы айдоочуларга кайрылат элем. Мүмкүн болушунча колдон келишинче бүт барыңыздар машина коюучу жерлерге коюңуздар. Жөн гана элдин көзүнө биз келгенде машинаны алып коюп анан кайра коюп койгондун кереги жок. Бүт баарыбыз ушул жерде жашагандан кийин өзүбүздүн маданиятты сактайлы. Ошого баарыңыздарды чакырам. Siz качпай эле жолукканыңызда сизге мындай эскертүү берилет эле да. Сиз машинаны алып качып атасыз ал жерден. Алып кой деди, болуптур. Алып койдум. Качкан мен бирок мындай болушун билем. Ким алып кой деди? Ким? Ошо неме ака өзү ошатты. Бардым билесиңиз. Жок, ака, сиз антип баягындай капачылык болбосун, ака. Сиз мындай камерага тишпей мага сүйлөң сиз азыр. Сиз машинаны алып качпай элечи. Ооба, тротуар. Машинаны алып качпай эле, жөн эле жолугуп, кечирип коесуздар, байкой калыпмын десеңиз, эскертүү берет эле. Сиз машинаны алып качып атасыз ал жерден. Турабы? Моюнга алыш керек да. Сиз андай таксыр андай баянтип капа көздөрүңүз менен карабаң. Кудайдын көзүндө эми сен өзүң неме кылбайсыңбы? Эч күнөөң жокпу? Любой адам мына жерде турган баардык машина дөм турабы? Мынакей оны светофордон биягында то биринчи көчө жакты тазалабайсыңарбы? Бул жердечи Кудай баардыгын көрүп турат. Мен күнөөм жок деп баянда актанып аткан жерим жок. Сиз өзүңүз кылып атасыз, турабы? Тротуарга койдуңуз. Тротуар эмес, тротуардын демеси асфальты турат. Жанында буякта месте турат. Ошол жер атайын тротуарга. Мен коомуңуз менен кармай эле коюңуз дагы. Көрүңүз көрсөтөм. Ошол жер тротуарга атайын калтырылган. Канча метр болуп тротуар? Канча метр болгонун билбейм, бирок ошол жер калтырылат. Бул жагы 10 метр болсо дагы тротуар калтырылат ошол жерге. Мына канча метр? Мына жер. Канча метр чыгат? Канча метр? Билбейм, сиз көрсөтүп атасызбы канча метр? Көчө менен бирдей эле го. Көчө менен бирдейби? Анан бирок тротуар да ошол жер. Бул жерге адам батпай калат экен мына жерге. Адам батпай калып атабы, батпай атабы билбейм, бирок тротуарга машина койбош керек. Биз элдин кайрылуусу менен келебиз, ошону эске алыңыздар сиздер. Олар эч телевидениеден чыгарбадым го. Тротуарда турса чоң машинасы токтоп туруң. Тротуарда турса сиз мага видео обращение кылың. Мындай кылып өзүңүздү кошуп, ушул жерде мына чоң машинасы турат, алып койгула деп айтың, мен барып туруп алам. Ошону ала албасам, анан айтасыз. Эч кайсы чоң машинасын ала албадың деп. Сиз азыр көрүп билбей туруп эле айта бербең да. Ол жерде иштеген адамдардан койсо болбойт да ошондо. Болбойт ал жерде иштеген. Негизи тротуарга эч кандай машина койгон болбойт, билесиз. Жүк түшүргөнгө 10 минутага, 5 секундага да болбойт негизи киргенге. Бишкектен келген машиналарды 3-4 тасын жөнөтөм сага. Болду, сиз видео обращение кылыңыз, ошол жерге барып чара көрөлүбүз. Болду. Ал бала эми сүрөткө тартып алды, ошол ошондо. Видео биздики бардыгы. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул автоунаа тротуарда турган. Тротуардан ал жактан мыйзам чегинде протокол толтурулуп, ал машинеңди десе, бул алып келип туруп бул жерге экинчи линияга коюп, өзүнүн жумушуна кирип кетти. Бул тоготпогондукпу же кандай деп түшүнүштү деле билбей калдык. Бирок эми азыр көрөбүз, бир аз убакыт күтөбүз. Аз убакыттын ичинде чыкпаган болсо, биз мыйзам чегинде эвакуатор чакырып, муну алып кеткенге аргасыз болобуз. Мынандай буруп кой, мына домдун артында турат, домдун артында турат. Домдун артасынан каяк менен өтөбүз ояк? Мына азыркы кирип атасың го жол менен ошол жерге. Кирип туруп тротуарга коюп коюп атасың да. Андан көрө ошо домдун артына коюп койсоң болот. Анан да турат места. Токтосо болобу? Нарга бекке коет бир катар. Мына айтып атат го. Зебрадан алыс 15 метр нар берип коёбуз. Заключённый жерге коёбуз. Мына жерге коюп место турат. Салам алейкум. Городской гайдом правда. Второй парковка тротуарда. Айду туалет техника.
Assalamu alaikum жігіттер. Мына тротуардағы машиналар кімге тиешелі, білбейсіздер ме? Сіздерде бар жоқ бұндай водительдер? Мына тұрған жағасыңыздар. Не бойынша? Машина бойынша. Қайсы машина? Мына астыңыздар. Да, біздікі. Сіздердікі? Аз бізде рейд, тротуар бойынша неправильно парковка президентсінің рейд жүреді. Ошол бойынша документтеріңізді алсаңыздар. Бұл бойынша күніге ескертіп берді, тіге болды. Только с разрешением ГАИ. Нет, вот же этот, получается. Тоже считается тротуаром. Я сейчас вот разгрузился, я сейчас выехать Мы должен. уже его давно снимаем, не разгрузались, ничего не Вот, делали. давайте я вам пойдемте покажу. Не надо мне ничего показывать. вот- Документы лучше предъявить, Смотрите, пожалуйста. вот камера есть, я сейчас камеру открою, Не, лучше буквально 10 документ. минут. Даже 5 минут вам нельзя сюда заезжать. Документ предъявите, тоже водитель. Чаңын элдер ойбой кылган сайын болот да муну. Нере колдонуп. Программабыздын алкагында бардык сиздерге керектүү маалыматтар берилет. Анын арасынан дагы лайфхакты бирге көрөлү. Машина тазалоодогу пайдалуу кеңештерди сунуштайбыз. Кастилия самыны. Эгер сиз машина жуудуруучу жайга баргыңыз келбесе, анда бул жөнөкөй эле өзүңүз жасап алсаңыз болот. Сизге керектелүүчү каражаттар төмөнкүлөр. Өсүмдүк майынан жасалган Кастилия самынын сууга бир аз кошуп, аралаштырасыз дагы машинаңызды жууп баштайсыз. Соода жана уксустун аралашмасынан даярдалган каражат. Эгер сиз машинада тамактанып же болбосо балдарыңыз менен баратканыңызда машинаңыздын ичинде кандайдыр бир жыттар пайда болуп, машинанын отургучтары дак болуп калышы да мүмкүн. Бул учурда сизге уксус менен сооданын аралашмасы жардамга келет. Алгач кадимки эле тиш жугучу щоткаңызды аласыз да аралашмага салып, машинаңыздын отургучтарын щотканын жардамында тазалап чыгасыз. Андан да калып калган калдыктарды чаң соргучтун жардамында тазалап алсаңыз болот. Бул каражат дактарды кетирип, жагымдуу жытты пайда кылат. Машинадагы жагымсыз жыт соодан аласыз дагы үй шартында эле өзүңүздүн сүйүктүү фирмаңыздын майынан бир аз кошуп аралаштырыңыз. Андан соң аралашманы бөтөлкөгө куюп, оозун бекитип, машинаңыздын ыңгайлуу жерине салып коюңуз. Бул ыкма машинаңыздын ичиндеги жагымсыз жыттан арылтып, тазалыкты тартуулайт. Дөңгөлөктөрдү тазалоо. Эгер сиз дөңгөлөгүңүздүн жаңы эле сатып алгандай көрүнүүсүн кааласаңыз, анда сизге соода менен кадимки эле суу жана тиш жуучу паста жардамга келет. Бул каражаттардын баарын аралаштырып, дөңгөлөгүңүзгө аралашманы сүйкөп, 20 мүнөткө коюп коюңуз. Андан соң суу менен жууп салыңыз. Жыйынтыгында дөңгөлөгүңүздүн жаңы болуп калганын байкайсыз. Чаңды кетирүү. Эгерде сизге машинаңыздын ичинде жайгашкан шамал берүүчү жайдагы чаңды кетирүү кыйын болуп жатса, анда губка щотканы колдонуп көрүңүз. Бул каражат чаңды кетирүүгө толугу менен жардам бере алат. Эгер ушул ыкманы колдонуп машинаңызды тазалап көргөн болсоңуз, эми кайгыруунун кереги жок. Себеби кондиционериңизди иштеткениңизде шамал түз эле сизге тиет. Кийинки пайдалуу кеңеш машинаңыздын терезеси үчүн. Эгер машинаңыздын алдыңкы терезесинен кандайдыр сызыкты байкаган болсоңуз, анда эч кайгырбаңыз. Бул сызыкты кетирүү өтө эле кыйынга турарын да билебиз. Бирок бул учурда жөнөкөй эле уксус жана гезитти колдонуп көрүңүз. Бул ыкма машинаңыздын терезесиндеги сызыкты кетирүүгө сөзсүз жардамын берет. Мына ушуну менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Эгерде биздин программаны көрүп жатып, сиз өзүңүзгө пайдалуу нерсени ала алган болсоңуз, албетте биз максатыбызга жеткен болобуз. Ар дайым өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.